Бүгүн 6 ноябрда Бишкек шаарынын Тышкы иштер министрлигинин имаратынын жанында Россиянын жогорку окуу жайларынын 1-курсунун студенттери тынчтык митингине чыгышты. Студенттер Россияга кетүүгө окуу негиз болсун деген талап менен чыгышты. Бишкектер чартердик рейске бир учак бөлүп берүүнү суранышат. Митингке чыккандардын арасында Россиянын ар кайсы шаарларындагы Санкт-Петербург, Пенза, Казань, Новосибирск, Москвадагы университеттерде окуган студенттер да бар. Эгерде биз экзаменге катышпасак, 100 000 рубльдан ашык контракт төлөгөнүбүзгө карабастан, бизди автоматтык түрдө окуудан чыгарып салышат. Ар кимдин контрагы ар кандай болот. Мисалы, меники 500 000 рубль деп митингке катышкан студент. Студенттер өз талаптарын Тышкы иштер министрлигине жөнөтүшөт. Алар студенттерди толук тизмесин түзүп, 200дөй адам болгонун айтышты. Булак Назар Ньюс. Саясатчы Бабанов президенттик шайлоодо талапкерлигин койбосун, Садыр Жапаровду колдой тургандыгын билдирди. Бул тууралуу ал Фейсбуктагы баракчасына жазды. Садыр Нуркожоевич менен жолуктум. Өлкөбүздү өнүктүрүүгө керек болгон терең маселелерди ачык талкууладык. Өлкөбүз эркиндикти тутуп, демократиянын нугуна гана тез өнүгө аларын окшош пикирде экендигибизди көрдүм. Садыр Нуркожоевич мурдагы башкаруулардын каталарын кайталанбасын, олуттуу өзгөрүүлөргө даяр экендигин көрдүм деп айтылат билдирүүдө. Бабанов Жапаров менен конституциялык реформа тууралуу да сүйлөшкөнүн, бийлик бузактарына терең салмактуулукту түзүү керектигин айтат. Мени колдоп келген бардык адамдарга тилектештериме ыраазычылык билдирем. Партиялаштарым менен акылдашып, Кыргызстандын президентинин кызматына өз талапкерлигимди алып чыкпоону чечтим. Садыр Нуркожоевичти талапкерлигин колдоону чечтим деп айтат. Булак Назар Ньюс.